Assalamu алейкум. Амансыздарбы Ала Тоо спортунун ардактуу көрөрмандары жана коноктору. Бүгүн дагы бир өзгөчө берүүнү даярдап алдыңыздарга сунмакчыбыз. Эсиңизде болсо, өткөнкү чыгарылышта Орто Азиянын UFC'деги мушкерлери анда кимдер мыкты, жана канча мушкерлери бар. Ушул тууралуу сөз кылган болсок, эгер көрө элек болсоңуз төмөккү шиктем аркылуу кирип көрүп алсаңыз болот. Бул жолку чыгарылышта алдыңкы убакытта кайсы кыргыз мушкерлери бул UFC Ultimate Fighting Championship'тен көрө алабыз. Кимисинде кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Мына ушул тууралуу баяндап бермекчибиз. Океандын ары жагындагы америкалык промоутер UFC учурда кулачын кенен жайып, ар бир мушкердин кыялына айланды. Мына ушул уюмда беттешип жүргөн кыргызстандыктар да жок эмес. Беттешип гана тим болбостон чемпион болуп, алтын курду кыргыз жерине алып келген мушкерибиз да бар. Ооба, сөз ким жөнүндө болуп жатканын жазбай билесиз. Эми ушуну менен гана токтоп калбай, дагы кыргыз мушкерлери бул уюмга катталыша алабы? Аны менен гана чектелбей, чемпион даражага көтөрүлүп, кыргыз элин кубанычка бөлөй алабы? Алар кимдер? Кайсы мушкерде канчалык артыкчылык бар? Аны тизмектеп, бир уштан баштай берели. Баса, бул топ 10 тизме эч кандай официалдуу же так ошондой болот дегенден алыс. Болгону биздин каналдан ар тараптуу чогулткан маалыматтарын божомолдоп айтып беребиз. Жаңы переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Азиз Сатыбалдиев, бул мушкерибиз 2021 жылы UFC'ге кирүүгө аябай жакын барып, эгер бул мушкерибиздин салмак чембирдигинде бир мушкер жаракат алып, же кандайдыр бир жүйөлүү себеп менен беттеш өткөрө албай калса, ордуна алмашуу жолу менен чыкканга даяр турган. Бирок алган жаракатынан улам жана WWE Warriors мелдешинде жеңил узасын тартып калгандан соң уюмга кирүүгө бир топ алыстай түшкөн мушкерибиз ошону менен гана токтоп калбай, былтыр 2023 жылы Индиялык MFN уюмунда күчтүү делинген атаандашынын үстүнөн татыктуу жеңиштик камсыздап, азыркы учурда Америкада машыгууларды өткөрүп жүрөт. Демек кайсы бир деңгээлде уюмга жакын экенин билсек болот. Дархан Эргешов акыркы 10 беттешинде жеңилүүсүз келе жаткан. Былтыр 2023 жылы Индиялык MFN уюмунда чемпион болуп гана тим болбостон бир жолу курду коргоого жетишти. Соц тармактагы жарыяланган маалыматтарына карай турган болсок, жакында UFC'деги күчтүү россиялык менеджерлер менен сүйлөшүп жүрүп, алдыңкы убакыттарда тынымсыз машыгуулардын артында күткөн күн да жакындап жатканын белгилеген жайы бар. Бириккен Араб Имараттарынын Дубай шаарында эмгектенип да, машыгып да экөөсүн бирдей алып жакшы ниет менен келе жаткан мушкерибизди UFC'ге жетип, анда да кыргыз элин кубантып, кызыл байракты көктө желбиретип жүрүшүнө ишеним артып калабыз. Бусурманкул Абдыбайыт уулу, алай кайманаты менен таанымал мушкерибизде көп убакыттан бери UFC'ге барышы керек эле деп жалпы MMA сүйүүчүлөрү жакшы билсе керек. Ысык көлдө өткөн Eagle FC'нин чемпиондук куручун болгон беттеште Телекке каршы жеңилип калгандан соң балким мүмкүнчүлүктөр бир аз кыскарган чыгар. Былтыр 2023 жылы Казакстандын Найза уюму менен бир беттешке келишим түзүп, аны ийгиликтүү аяктап, учурда Америка Кошмо Штаттарында машыгууларды өткөрүп, UFC'де келишимди күтүп алмашууга даярданып жүргөнү жакындарынан уккан маалыматтарыбыз бар. Кубанычбек Абдисалам уулу 2018 жылдан бери жеңил узасын, даамын такыр татып көрө элек Brave уюмунун учурдагы чемпиону акыркы жолу биздин YouTube баракчабызга берген маегинде. Азыркы учурда Brave менен акыркы бир келишим калды. Ушул беттешти ийгиликтүү өткөрүп алып, андан соң жараткан буйруп турса, UFC'ге барабыз. Ал жак менен сүйлөшүүлөр жүргөн деп баса белгилеп айткан жайы бар. Демек буйрса балким ушул жылы омок кайманатка ээ арстандай кубаттуу мушкерибизди океандын ары жагында беттештерин чыдамсыздык менен күтүп жакшы ниетте кала беребиз. Эдил Эсенгулов 9 март күнү ACA'де 77 кг салмакта Гран-при мелдешинин жарым финалдык беттешине чыгаарын официалдуу түрдө жарыяланганын баарыбыз билсек керек. Биздин каналга берген маегинде ACA'ге келишим койгондон кийин UFC'ден да келишим келгенин, бирок аргасыз баш тартканын айткан Ысык көл аждары, эгер ACA'де чемпиондук курга жетип, келишимди ийгиликтүү аяктаса, UFC'ге кирүүгө мүмкүнчүлүк жогору экенин белгилеп өткөн. Албетте, Эдилдин кубаттуу соккулары да партер абалында мыкты көзөмөлдөп беттеш алып барганын билсек, буйрса алдыда бизди далай жеңиштери менен кубантаарына ишеничибиз чоң. Кийинки мушкерлерге өтүүдөн алдын ар бириңиздерде күчтүү мушкерлер барбы? Ошолорду деле келишим түзүп бара берсе болбойбу деген суроо жаралуусу мүмкүн.
Мисалга Евразиянын эң алдыңкы промотору ACD чемпион болуп барса да UFC'ге көп кызык туудура бербейт. Себеби UFC азыр күчтүү мушкерлерди издебей, күчтүү мушкерлер өздөрү издеп барсын деген түшүнүктү жаратып койгон. Ал үчүн америкалык уюмдарга барып беттеш өткөрүп, күчтүү менеджерлер менен келишим түзүп, ошол жакта машыгып жүрсө, мүмкүнчүлүктөр көбөйө баштайт. Кийинки мушкерибиз Немат Абдрашитов. Айбалтадай айбаттуу соккулары, туруу абалында кызыктуу беттештери менен көпчүлүктүн эсинде калган бул кыргыз мушкери 2023 жылы Brave уюмда өзүнүн салмагында алдына ат салдырбай чемпиондукка чейин жетип, дагы бир жылга келишимин узарганын айткан. Буюрса бул жылы ийгиликтүү курун коргозо. Кийинки жылдан океандын ары жагынан барууга мүмкүнчүлүк жогору. Себеби Brave уюмунан барып UFC'де беттеш өткөргөн бир нече мушкерлер бар. Раджабали Шайдуллаев бүркүттүкүнүн ылдамдыгы, чагылгандай кубаттуу соккулары менен жана урушуу чеберчилиги Хабиб Нурмагомедовдун командасында таң калтыра алган бул мушкерибиздин уюмга кирүү жөндөмдүүлүгүн көз жаздында калтырып койсок такыр болбой калчудай. Себеби акыркы беттештери аялгандай мыкты тарезде өткөрүү менен таза жеңиштерди камсыздап, рекорддук көрсөткүчүндө бир да жеңилүүсүз келе жатат. Акыркы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарында WWE Warriors 45 мелдешинде ийгиликтүү болуп саналып, көптөгөн уюмдардын кызыгуусун арттырган десек, жаңылган болбосок керек. Ошол эле учурда UFC'ден да алдыңкы убакыттарда келишим түзүп, беттеш алып барат деген ишеничибиз чоң. Адилет Нурматов көкжал кайманатка ээ, кыргыздын дагы бир баатыры. Жылдызы жанган бул мушкерибиздин акыркы учурда тынымсыз беттештерди өткөрүп, OpenFC'нин чемпиондук курун багындырып, бирок аны уюмга калтырып, артараптуу өнүгүү максатында башка уюмдарда да беттеш улантып, One Championship, Brave жана Кыргызстандын ММА тармагы өнүгүүсүнө салым кошуп, Эртаймаш FC'де да акыркы жолу беттеш өткөргөн жайы бар. Биздин каналга берген маегинде учурда уюмдар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, балким ушул жылы UFC'ге барганга мүмкүнчүлүктөр жаралып калуусу бар экендигин айткан жайы бар. Уран Сатыбалдиев Горилла кайманасындуу бул мушкерибиз рекорддук көрсөткүчү 6-1 болгону менен учурда Американы багындырып жүрөт десек жаңылышпайбыз. Себеби кесипкөйлөр арасында 5-чи беттешинде оор салмакта OpenFC'нин чемпиондук курун багындырган болсо, азыркы учурда Американын LFA уюмунда 8 март күнү чемпиондук кур үчүн беттеш өткөрөт. Бул беттеш Сатыбалдиев үчүн өтө принципиалдуу болот. Эгер чемпиондукту багындыра турган болсо, UFC'ге толук киргенге мүмкүнчүлүк ачылат. Анткени Мыктыбек Уралбай уулу да ушул уюмда беттеш алып барып, UFC'ге өткөн жайы бар. 8 март күнү кыргызстандыктар үчүн кубанычтуу кабар болуп калуусун үмүт кылып кала беребиз. Кийинки мушкер Акжол Махмудов жалпы профессионалдар арасында 100 беттеш өткөрүп, десем араңыздарда дароо комментарийге кирип бараткандар бар чыгар. Тамаша албетте. Төмөндө айтып өткөн мушкерлерибизден тышкары дагы көптөгөн жылдызы жанган спортчуларыбыз да жок эмес. Балким ал мушкерлерибиз мындагы мушкерлерден да биринчи чыгып кетүүсү толук ыктымал. Эми алар кимдер болуусу мүмкүн? Комментарийге белгилеп, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Аны да кошо жаза кетиңиздер. Берүүнү даярдаган мен Нурзаман Жолдошбеков, каталар болсо түздөп коюңуздар. Сын пикир бизге эч кандай ашыктык кылбайт. Андыктан кийинки чыгарылыштардан жолукканча аман туруңуздар.